Assalamu алейкум, урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге $87.000 бир аз кеми бар 4 сотук жер тилкесинде жайгашкан дал ушул артындагы мансард типтүү үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Дээрлик бүтүү алдында турат. Ичи тышы кумшубакталган подмаяк. Фундаменти эми укмуш куюлган, подушкалар дагы жакшы, себеби үйдүн ээси өзүнө да акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аянбастан сапаттуу кылып салган экен. Айла жок. Эми сатканга туура келүүдө дейт. Айланасы ушу пескаблок менен тосулуп, дарбазалары орнотулган, үйдүн артында дагы кирүү хоту бар. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, мен анда даректерин сиздерге айтып өтөйүн. Эгерде сиздер Ош тараптан Кара Суу базарына карап келе жатканда, Кара Суу шаарына караган, жанагы Кара Суу шаарындагы борбордук мечит бар го, Исмаил ата мечити. Ошого бир аз жетпей, партнер нефт, мурунку Кыргыз мунай заправкасынан түз бери оң колго бурулуп, жол менен асфальтты бойлоп келе бересиздер. Буюрса катары менен эсептегенде 4-чү көчө, документальный жазылганда Телман 5 көчөсү. Солго буруласыздар. Көчөнүн башында буюрса трансформатор орун алыптыр. Андан бери түз келгениңиздерде буюрса 4-чү катардагы ушул үй өз ээсин күтүүдө. Бул жакта үй сатылат деп жазылуу дагы турат. Номерлерге чалып байланыша бересиздер. Узун туурасы 12,5 8. Эми жүрүңүздөр, ичкери кирип маалыматтарды берели. Бул жерде суу светтери келген, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алыптыр. Бул жакта болсо мына түнкү жарыктандырууларды көрүп турасыздар. Айтор жакында бул көчөгө дагы асфальт басылат. Себеби ар бир көчөсүнө секин акырындык менен асфальт басылып келе жатат. Үйдүн ички бөлмөсүнө азыр киребиз. Сыртын сиздерге план боюнча түшүндүрүп өтөлү. Бул жакта подвалга кирүүчү ход каралган. Бул жагында болсо кошумча үй чочок, тапчан, временка, кухня сала турган места калтырылган. Үйдүн артында болсо ход бар. Бул жактан чыгып кетүүчү дагы бир кичине калитка дарбазасы орун алыптыр. Мына жашыл зонасы, айтор ушундай. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирели. Туугандар, базарда иштегендер, Кара Суу базарында иштеген содагерлер барсыздарбы? Базарга жакын жерден үй издегендер болсо, анда чамдаңыздар, чалыңыздар. Документтери так. Буюрса мына кире бериш жайы, холл, 6 грант. Анан мына ушул 12 тумба. 12 тумба коюлуптур ар бир бурчтарына. Регилдер тартылган, сейсмопояс тумбалары урулган, бышан кирпичтен салынган. Анан бул жакта достор, киргенде оң жактан баштай турган болсок, бул чоң бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, 7,5 3,5, 2 терезеси камтылган. Казакстандын эң сапаттуу 5 камералуу пластик терезелери орнотулуптур. Казылып, подвалга даярдалган. Андан кийинки киргенде солго бурулгандагы бул чакан бөлмө, ашканасы. Ашкана эмелектерин каалагандай кылып Г формасында тургуза бересиздер. Бүт монтаждары орун алган. Бул жерде таза суунун жана саркынды суу агып кетүүчү түтүкчөлөрү орун алган. Бардык бөлмөлөрдүн асты мына ушундай стяжкалары куюлуптур. Үйдүн ичи дагы, сырты дагы подмаяк ушундай бурчтуу кылып, сапаттуу кылып кумшубакталган. Эми бул төрдөгү туштагы бул бөлмөгө кирип келе турган болсок, узун туурасы болжол менен 5,5 3,80. Бул бир спальный бөлмө же универсал комната кылып пайдалансаңыздар болот. Бул терезеси көчө тарапты карап турат агайын туугандар. Эми заводской плиталар басылыптыр. Байгы Оштогу Менмин деген JB22 деген завод бар. Ошонун плиталары басылыптыр. Жакшы. Эми сиздерге мына үстүнкү тарабына чыгып көрсөтөлү. Үстүнкү тарабына келиңиз, мен өзүм эле чыгып көрсөтүп чыгайын. Жүрүңүздөр, мына убактылуу жыгач чаты менен кирип чыгып атабыз. Буюрса, бул жагыны эми каалагандай кылып өзүңүздөр 4кө бөлөсүздөрбү, 5кө бөлөсүздөрбү же 2кө бөлөсүздөрбү? Айтор өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Жакшы. Мына бул бир дагы терек аралашкан эмес, бардыгы карагайдан салыныптыр. Эң бышык сапаттуу листтер басылган. Чатырычы. Ошол эми эмне дейбиз? Буюрса алыңыздар, ремонтту баштаңыздар, келесиз, жашайсыз. Биринчи кабатта болсо, ламинантты басасыз, полду жасап, абойлорду чапташтырып, потолокту жасап, эшикти орнотуп, кенен ушул жашай бересиздер. Караңыздарчы, туугандар. Кандай сонун. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Суу светтери бар. Ынтымактуу кошуналарыңыздар бар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Маршруттук каттам каттайт. Бул 250 метрдей чыксаңыздар, Ош Кара Суу трассасы.
Базарга 5-10 мүнөттүк жол. Документти так. Чала бересиздер. $87,000. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Чала бересиздер. Ак жолдо үй сиздерге насип кылган болсун. Бул үйлөрдө уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Аманчылыкта жолугушканча, ассаламу алейкум.